Салам достор, ушундай ызы чыгышымда отуруп видео тартып калдым, айла жок. Негизгиси сиздер түшүнсөңүздөр болду да. Бул видеодо кантип каналды ачып жана кантип настройка аласыздар ошол жөнүндө видео тарттым. Анда эмесе көрүп коңуздар. Gmail'га киребиз. Анан добавить аккаунт деген сөздү басабыз. Google дегенди басабыз. Создать аккаунт для личного использования басыңыздар. Имя, фамилия өзүңүздөрдүкүн тере бериңиздер. Мен мисалы Сезим Тизикбаева терип салам өзүмкүн эле. Унутуп калбаш үчүн бир жерге жазып алыңыздар, сохранить этип. Тууган күнүңүздөрдү по паспортко тере бериңиздер. Пол женский теребиз. Анан мен ушул Google өз тандап берген почтанын бирөөсүн эле тандадым. Паролду өзүм унутуп калбагыдай бир нерсени жаздым. Паролун жазасыздар. Андан кийин сиздерге ушул почтаңыздарды далее басып, эң ылдыйына чейин сүрөсүздөр да принимаю деген сөздү басасыздар. Албетте муну создавать эткенди билетирсиздер, кээ бир адамдар, кээ бирлер билбеген үчүн тарттым видеону. Анан YouTube'га киресиздер, түз эле YouTube'га кирсеңиздер, ушул почтаңыздар мына көрүнүп калды, аппак болуп, чечтикеңиздер жок болуп. Вы деген сөзгө киресиздер, создать канал деген сөзгө басасыздар. О, Сезим Тизикбаеванын ылдыйында турат го, создать канал деген сөз. Ошону басыңыздар. Анан фото профиля, имя, псевдоним деп турат. Мисалы, бул каналдын эмне деп ат коюңуздар келет, ошону тандашыңыздар керек. Сүрөттү да ушул жерден тандап койсоңуздар болот. Давайте биринчи каналдын атын коелу. Мисалы, мукбанкер деп коелу атын. Анын үчүн биринчи адамдар сизди оңой издеп таба тургандай кылып коюңуз да. Мукбанк деп англисче коеюн. Бул пример көргөзүп атам достор сиздерге. Так, азыр. Мукбанк деп орусча тирсеңиз орус канал болуп калат да. Мындай айтканда, может англисче мукбанк деп терели, самый эме болот. Же Сезим Асмер деп терели. Асмер деген уже билесиздер да, мындай үнүн угузуп чапылдатып жейбиз го, ошону Асмер деп. Чагы мукбанк деген. Анан создать каналды басасыздар. Биринчи сүрөттү тандап алыңыздар. Сүрөттөр менде галереяга киргенде биринчи сактап алган сүрөттөрүм бар эле, даяр кылып сактап алгам. Сиздер да ошентип алып анан тандайсыздар. Мондай мукбанктын темасына ылайыктуу тамак жеп аткан мультяшный кызды тандадым. Коюп туруп создать канал кылып атам. Так, кайра эле вы дегенге киресиздер. Эч видео көрбөңүздөр, перейти на канал деген сөздү басыңыздар. Анан ручканы басып, кайра ону баннер дегенди тандайсыздар. Арткы сүрөтүнчү. Subscribe деген, мага подписка бол дегендейчи. Тилекке каршы бул размери туура эмес отуруп калды. Кийинки видеолордон ылайыктуу баннерди тандасаңыздар болот. Азыр Chrome'га кирдик. Chrome'га кирип Google деп тересиздер, Google'данчы. Chrome'га киресиздер, телефонуңуздарда Google деп тересиздер, алдалы 3 кнопканы, 3 сызыкты басып туруп, версия для ПК деген версиясына келесиздер. Бул деген компьютер версиясына өттүңүздөр. Google'га киргенден кийин Google'да басып киргенден кийин YouTube фот деп жазасыздар. Биринчи чыккан эле кызыл жазууга киресиздер. Анан сени бассаңыздар, YouTube фот деп. Мен паркта отуруп озвучка кылып эле кечирип коелу. Мына өзүбүздүн каналыбызга түштү сразу эле. Анан 3 сызыкты басасыздар, жогорудагы творческая студия деген жазууну басасыздар. Студияны баскандан кийин далее басып кириңиздер. О, ылдыйда настройки турат го, ушул 4-бурчтуктун эң ылдыйында көрүп атасыздарбы? Ошол настройкини басасыздар. Общее дейт, акчаны кайсы валютада алыңыз келет? Доллар, США. Канал кайсыл жактыкы? Американыкын. Эгер кааласаңыз Австралия, Индия, Турк каналдарын кылсаңыз болот. Мен Соединенные Штаты деп канал ачтым. Анан далее басам. Ой, сохранить басам. Болду, бул уже канал Соединенные Штаты деп уже сохранить этилип калды. Бул каналда алда доллардын сүрөтү турат, ошону бассаңыздар, бул сиздердин көрүнүп турат ушул жерде. 1000 подписчик керек, анан 4000 саат топтош керек экени, достор. Кирип орусча бүттү жазылып, скрин коюп, орусчаны түшүнбөсөңүздөр, перевод кылып окусаңыздар болот.
Видеону да ушул жактан киргизиш керек, достор. Мен сиздерге сүрөттөрдү кантип тандайсыздар, ошону кыргызып кетейин. Обычно эле Google'га кирип, мисалы бир интересный сүрөт табайын дедим да, маленький котик деп. Мышыктардын видеосун киргизгим келсе, мисалы маленький котик деп биринчи сүрөттү коюп коеюн дедим. Булар обычный эле сүрөт болуп атат, мага мындай жарабайт. Мен оюнча мындайга кызыкпайт болчу эч ким. Өйдө да мультяшный деген жазып турат, көрдүңүздөр, ошону басам. Ушундай сонун кооз-кооз сүрөттөрдү тандасаңыздар, өзүңүздөрдүн каналыңыздар мындай привлекательный болот да. Келе мо оранжевый мышыкты тандайлы. Жок, буну эмес, оранжевыйды. Ушу жашынакай экен, мисалы, азыркы видеолор популярный болуп атат го, жандай мяу дегенчи. Сүрөттү басып турсаңыздар, колуңуз менен, бармак менен скачать деген сөз чыгат, ошону басып скачать кылып телефонуңузга өткөрүп аласыз. Анан баннер для YouTube деп териңиздер. Мен милая деп койдум, мындай жашынакай розовый ушундай баннерлерди табыш үчүн. Баннер для YouTube с котиками дедим. Мына толтура мышыктардын сүрөтү чыкты, достор. Өзүңүздөр карап көрөсүздөр, кайсыл мышык тура келет. Мисалы, могул мышык бар экен, меники бирок основной рыжий түстө эле го мышыгым. Может, ушуну тандасамбы? Аябай ойлоносуздар да, ушинтип сүрөт тандап отуруп, мен бир күнүм деле өткөрөт кедечи ушул YouTube'га кандай канал ачам деп кечке ойлонуп, кандай ниш алып барам, кандай видео жүктөйм деп. Бул деген азыр мээнет кылып, аракет кылып койсоңуздар, мунун акыбетин Кудай буйруса көрө баштайсыздар. 1000 подписчик топтоп, 4000 саат топтогондон кийин акчалар өзүнөн өзү түшүп баштаганда анан кызыгууңуздар жогорулайт. Ошол, достор, ушул канал ачуу боюнча видеолор сиздерге түшүнүктүү эле болдубу, настройкалоо боюнча түшүнбөгөн жерлериңиздерди комментарийге бериңиздер. Түшүнүктүү болсо түшүнүктүү деп жылуу сөзүңүздөрдү жаза кетиңиздер. Албетте сиздерден менин каналыма катталбай көрүп аткан болсоңуз катталып, анан лайк койгонду унутпаңыздар. Видеону жүктөп албаңыздар, мен сиздерге паятапына көргөзүп атам. Кантип биринчи канал ачып, почта ачып, аны настройка кылганды үйрөндүңүздөр. Сиздер сүрөт тандап, сүрөт киргизгенди үйрөндүңүздөр. Бүгүн ушуну кылыңыздар, сиздерге тапшырмай. Мисалы, кээ бирлер пончиктин сүрөтүн деле коюп коюшат, интересныйраак болсун депчи. Пончик мультяшный деп терип көрдүм, мынакей. Жашынакай пончиктердин түрү чыкты. Толтура эми выбор көп. Мисалы, фудблогер болом десеңиз, ушул жерден тамак аштардын сүрөттөрүн эметсеңиз болот. Баннерлердин түрлөрү бар. Достор, бүгүн сиздерге тапшырма түшүнүктүү болду. Ушул каналды ачып, настройка кылып, мен көргөзгөндөй кылып, сүрөт коюп, баардыгын кылгандайым. Кайра эле өзүңүздөрдүн рабочий каналыңыздар менен мага видео астына кылдык же даярдадык деп жазыңыздар. Унутпаңыздар, өзүңүздөрдүн ачкан канал менен видео көргөнгө болбойт. Башка каналга кантип өтөбүз десеңиз, минич аккаунт деген жер бар, ошону басып туруп, берки каналыңыз менен кирип көрүңүз, видеону. Так, мен бул жерден кызыгып кетип сиздерге көргөзүп атам.